Салам Өмүрт косметрчилери, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биз мурунку сабакта даражалар жана алардын касиеттерин үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү сабак кичине ошого байланыштуу. Азыр өзүңөр көрөсүңөр. Мурунку сабакта биз деген мындай формула түзгөнбүз, А көбөйтүлгөн N K депчи. Бул K деген буга дагы тиешелүү болчу. А K көбөйтүлгөн НК депчи. Демек, эми эгерде бул жер көбөйтүлүп турса, көбөйтүүдөн да башка белгилер бар да турабы. Мисалы үчүн кошуу белгиси. А кошулган Б К деп көрөлү. А кошулган Б К жол болсо оңоюраак квадрат деп алалы. Силер ойлойсуңар баарыңар тең. Бул квадрат буга тиешелүү, жол болсо буга тиешелүү депчи, экөөнө теңчи. Бирок андай эмес. Мисалы үчүн эсептеп көрөлү. 3 кошулган 2-нин квадраты дейт. Негизи бул жерде кашанын ичи бир сан деп түшүндүргөм, 2-ни карабаганда. Бул 5 деген сан азыр. Ал эми 5-тин квадраты бул деген 25. Ал эми силерден жол азыр туура жооп 25 астына жазып коеюн. Силердин эсептөөңөр боюнча бул 2 3кө да таандык болмок. 3-тин квадраты плюс 2-нин квадраты деп. Эми 3-тин квадраты бул 9 плюс 2-нин квадраты да 4 эмес, 2-нин квадраты бул деген 4. Бул деген барабар канча? 13, 13. Демек, 13 менен 25 экөө, демек барабар эмес бул. 13 башка, 25 сан башка. Демек, бул эсеп мындай караганда туура эмес. Демек, бул эки буга таандык эмес экен. Анда муну кантип чыгарсак болот? Бул негизи 25 чыгыш үчүн атайын өзүнүн формуласы бар. Бирок ал формуланын каяктан келгенин түшүндүрүп берейин. Могу квадрат деген бул санга тиешелүү эмес. Могу квадрат деген могу кашага тиешелүү. Демек, кашаны 2 жолу 3 кошулган 2 жана 3 кошулган 2 деген 2 жолу ушул кашаны өзүнө көбөйт деген. Ал эми биз билебиз, кашаны ачканда биз деген муну буга көбөйтөбүз, муну буга көбөйтөбүз. Муну буга көбөйтөбүз, муну буга көбөйтөбүз. Баш берелеринде. Бияка жаза берейин. Демек, 3-тү 3кө көбөйтсөк, биринчи 9, анан 3-тү 2кө көбөйтсөк 6, кайра 2-ни 3кө көбөйтсөк 6 жана 2-ни 2кө көбөйтсөк плюс 4, Демек, санайбыз. Бул жак болсо 10 болот, анан 6 4 кошсок 10, анан кайра 19, 19 6-ны кошсок 25 чыгат. Демек, туура болду. Мынакей туура жооп ушундай. Эми бул жерден байкасак, мына могул жер 9 деген 3-түн квадраты, ал эми 4 деген 2-нин квадраты. Жана канча 6-дан канча болуп атат? 2 жолу болуп атат, 2 жолу болуп атат. 2 2 жолу 6-дан 2 жолу болуп атат. Демек, ал эми 6 деген 3 көбөйтүлгөн 2, 3 көбөйтүлгөн 2. 6-дан 2 жолу. Түшүндүкпү? Демек, бул эми биз азыр ушуга кандайдыр бир формула түзөлү. Демек, бул жерден азыр 3-түн квадраты деген 3кө таанышты. Демек, бул жерде А болсо, Анын квадраты болот, Анан кийин кайра арт жагын карайбыз. Бул жакта Бнын квадраты. Мына бул жерде 3-түн квадратын жаздык, 2-нин квадратын бул жака жаздык. Анан кийин могул экөөнү көбөйттүк, 3 менен 2-ни көбөйттүк. Демек, А көбөйтүлгөн Б жана ошондон канча жол экен? 2 жол экен. 2 арды. Ортолорунда кошуу белгиси. Демек, мына биз деген мондай бир формула түзүп салдык. Бул деген кыскача көбөйтүүнүн формулалары деп аталат. Мындай формулалар аябай көп. Ошолордун бирөөсү ушул. Мен бул формуланын каяктан келип чыкканын далилдедим. Азыр мен силерге ушул сыяктуу дагы бир формула берем. Силер ошонун каяктан келгенин силер өзүңөр далилдеп көргүлө. Ал мындай формула. Демек, А минус Б ушул сыяктуу эле, бирок бул жерде минус белгиси турат. Квадрат барабар А квадрат, бул жакта эмеле А анан Б болот, бул жак Б квадрат. Анан силер мына могу жердеги
мына могул жерде белгини, могул жерде кайсы белги турарын өзүңөр тапкыла. Жана бул формуланы жатташыңар керек. Же болбосо унутуп калсаңар, өзүңөр билесиңер, мындай а минус б кайра ушундан 2 жолу экен, а минус б деген сыяктуу. Ушинтип турган бири бирине көйүтүп чыкса болот. Бирок жаттаганда кандайдыр бир ортодон убакытты үнөмдөй аласыңар. Демек, ушундай болду. Анан кийин дагы бир мындай формула бар экен бизде. А квадрат минус б квадрат деген. Бул мисал үчүн карайлы. 3-түн квадраты минус 2-нин квадраты. Канча? Өзүңөр билесиңер, 9 минус 4 барабар канча? 5. Эми карайлы. 3 минус 2-ни алайын, ушундай эле кылып жазайын. 3 минус 2 бул канча? 1 деген сан, 1. Эми 1ге кайсыл санды көбөйтсөк 5 чыгат. Бул жактан ушул жерден издейли да, ушул жерден. Кайсы санды кайсыга кошсок 5 чыгат. 3-кө 2-ни кошсок 5 чыгат, туурабы? 3 кошулган 2. Демек, карагыла. 3төн 2-ни алсак 1, ортосуна көбөйтүү белгиси жана бул 5 барабар 5. Эми карайлы. Жок, 3-түн квадраты жана минус 2-нин квадраты. Бул жакта окшош, квадраттар окшош жана астылары башка. Ошону биз эмне кылдык? Өзүн эле биринчи көчүрүп жаздык өзүнө. Демек, а минус б дедик. Жана ошону эле кайра карама каршы белги. А плюс б дедик. Демек, бул кандайдыр бир туюнтмага мына формула туура келет дегенди түшүндүрөт. Муну да жаттап алгыла, керегичи ар бир эсепте. Дагы кандай бизде формулалар болушу мүмкүн? Албетте, дагы мындай формула болушу мүмкүн. А плюс Б үчүнчүсү, муну өзүңөр формула чарсаңар болот. Мисалы үчүн, жана эки көрсөтүп бергенде А плюс Б'дан канча жолу? 3 жолу көбөйтүп чыгасыңар. Бирок муну деген кыскача ушинтип жазып койсок болот. Демек, силердин формулаңар ушундай чыкса, анда силердики туура. Анан ошону эле карама каршысы менден биринчи иштеп туруп, анан кийин жообун меники менен салыштырып койгула. Минус Б үчүнчүсү барабар. Эгерде кимдин жообу ушундай чыкса, анда силердики туура. Мына кыскача көбөйтүүнүн формулаларында эң эле бизге жаттай билиш керек болгон нерсе мына ушулар. Эми могул жерден дагы бирөөнү улантып кетели. А квадрат плюс Б квадрат эмне болот деген сөз да. Бул деген А плюс Б квадрат минус 2АБ деген сөз. Мына ушундай формула. А квадрат плюс Б квадрат. Эмне үчүн деп ойлойсуңар? Анткени карап тургула. Бизде деген А плюс Б квадраттан биз жана могул формуланы ойлоп чыгарганбыз, ойлоп чыгарган жокпуз, конечно. Муну ойлоп чыгарып коюшкан. Биз жөн эле түздүк да. Бул жер силер эсептеп бүтсөңөр, бул жер минус болот, анан бул жер плюс болот. Мурун эсептесеңер да. Демек, мол формуладан, бул жерден биз деген ушундай формула алганбыз, мол формула азыр мога аталды. А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат дегенге, Б квадрат. Анан кайра бул жакта бул формулага минус 2АБны кошуп коюптур. Демек, плюс 2АБ менен минус 2АБ сарып кетет дагы, мына могул экөө могул жака туруп калат деген. Демек, монун формуласы ушул экен. Демек, биз жаттай албайбыз деп билишибиз керек. Эң негизгиси, эң эле жок дегенде, мына могул менен могу үчөөнү жатташ керек. Эми жатташ керек эмес, түшүндүк да, бирок жаттап калабыз да. Эсептерди иштей берсек түшүндүк. Мына биздин бүгүнкү сабак ушуларга арналат. Кийинки сабак кичине практика кылабыз, анан кийин жаңы темага өтө беребиз.